Бүгін 12 октябрда Кыргыз Республикасының министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Баткен облысының Лейлек районында Кайрагаш чегара заставасының ачылыш аземіне катышты. Аталған чегара заставасы 2012 жылы курулуп башталып, бүткөрүлбөй, кайра кароосуз калып калган. Камчыбек Ташиевдин жеке көзөмөлү астында курулуш иштери кыска мөөнөттө заманбап шарттары менен бүткөрүлдү. Özlük kuram, Kayrağa çekara zastavasında açılış azamine çizildi. Başka başkanlık başçısı Balkon Adılbek. Yoldaşlar. Kayragaç çekara zastavasının жаңы имараттарының құрылышы менен құттықтаймын. Erkentör. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жолдоштор жакшыбы? Аксакалдар учурашып койду анан сүйлөйлү. Келишиңер менен. Саламатсыз, жакшысыздарбы? Саламатсыздар. 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 Саламат жигиттер. Кандайсыңар? Жакшыбы? Молодец, жакшы. Рахмат. Апаларыбыз көрүп коюңуз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына аксакалдарыбыз бул жерде көрүп билип жашап турасыздар. Ушул Кайрагач аскер заставасы, чегара заставасы 12 жылдан кийин гана курулуп бүттү. 12 жыл ушул жер курулбай, башталып, курулбай, токтоп калып, мүмкүнчүлүк болбой, ар түрдүү себептер менен курулбай келген. Мына азыр ушундай курулбай турган чегара заставабыз курулуп бүтүп, Кудай кааласа пайдаланууга берилип атат. Бул жерде бардык керектүү инфраструктуралар түзүлгөн. Демек, мындан ары ошол мамлекетибиздин чегарасын коргоодо сиздерге түзүлгөн шарттарды пайдаланып, сапаттуу коргонууга өтүш керек. Сапаттуу ушул чегарабызды буздурбоого, чегарабыздын ар бир метрин көздүн карагенде сактоого сиздерге мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Ар бирибиздин алдыбызга урматтуу президентибиз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башы кол башчысы Садыркожоев Жапаровдун койгон тапшырмаларынын негизинде биз милдетибиз чегараны коргоо, чегараны сактоо, чегарадан эч кандай бир душмандын өтүп кетиши эмес, көз артпоосуна жол бербешибиз керек. Демек, мамлекет бүгүнкү күндө өзүнүн аскерлерин, өзүнүн чегара коргоочуларына кармоого толук шарты бар. Ана сырткары айлык акыңар, Кудайга шүгүр. Мына техникалар, жаңы техникалар келип атат. Мурда ушу аскер заставалардын жетекчилери, кызматкерлер билесиздер, мына тажрыйбалуу кызматкерлер турасыздар. Ниваларды минип алып, бузулган машинелерди минип алып, аналарды тарттырып, түрттүрүп, ушунча эле жүрчүңөр, кыйналып эле, туурабы? Бүгүнкү күндө болсо жаңы современный машиналарды алып келип берип атабыз. Силер кыйналбасын деп, силер кызматыңар жеңил болсун деп. Ошондуктан, урматтуу аскер кызматкерлери, силердин жасаган кызматыңар элибиздин эсинде, силердин көрсөткөн эрдигиңер мамлекетибиздин башына оор күн түшүп турган маалда ар бириңер берилгендик чыдамкайлык менен кызматыңар ар бирибиздин эсибизде. Бирок ал күндөр дагы өттү. Мындан ары тынчтык мезгилдеги чегараны коргоо ыкмаларын күчөтүшүбүз керек. Биз бир эле аскер кызматкерлерин эмес, жергиликтүү бийлик органдарындагы ар бир чиновниктин жашоо тартибин, алардын кызматтык жасап аткан, мамлекетке жасап аткан мамилесин карап чыгышыбыз керек. Ар бир мамлекеттик кызматкер берилгендик менен мамлекетке кызмат кылыш керек. Эгер кимдир бирөө убакыт өткүзүш үчүн, ошол эле креслоду кармап отуруш үчүн келе турган болсо, андай адамдарды биз тез аранын ичинде патриот, мекенчил, эмгекчил балдарга, кыздарыбызга алмаштырышыбыз керек. Ошону мына жергиликтүү тургундар силер айтышыңар керек. Жеткизишиңер керек. Аким иштебей атабы, айыл өкмөттүн башчысы иштебей атабы, же башка мамлекеттик кызматкерлер иштегендер жакшы иштей албай атабы кызматын. же болбосо ар түрдүү коррупциялык элементтерге аралашып кетип атабы, сиздер маалыматты берип айтып турушуңар керек.
Мына ошондо гана биз толук чара көрө алабыз. Себеби мына айтканын себеби жакында жергиликтүү бийлик органдарына шайлоолор болуп атат. Шаарларда. Дагы бир жолу айтайын. Мамлекетибиздин башчысы, президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын негизинде биз мамлекетти акыйкаттуулук менен башкарышыбыз керек. Бул деген эч кандай шайлоолорго мамлекеттик органдар килигишпеш керек. Айрыкча аскер кызматкерлери. Эгерде мурда солдаттарды, колуңарды иштеген аскер кызматкерлерин тизип алып барып, кайсы бир партияга, кайсы бир кандидаттар салдырсаңар, андай болбойт мындан ары. Мен ушуну бардык аскер кызматкерлерине, аскер бөлүктүн жетекчилерине ачык айтып коеюн. Шайлоодо ар бир аскер кызматкери, ар бир адам өзү тандаган, өзү каалаган адамга добуш берүүгө акылуу. Урматтуу командирлер, ушул маселени эстен чыгарбагыла. Мындан ары мурдагыдай болбойт. Мурдагыдай бирөөнүн эркине бирөө басым жасабайт. Ошондо гана акыйкаттуулук болот. Эл өзү тандап алсын, каалаган адамын тандап алсын. Каалаган элге кызмат кыла турган адам тандап алсын. Мамлекет эч кандай депутатты дагы, партияны дагы тандабайт. Мамлекет үчүн баары бирдей. Мамлекеттин жетекчилери үчүн баарыңыздар бирдей болосуздар. Ушул маселени ачык айтып коеюн. Ушуган жакшыраак көңүл буруңуздар. Жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, ушул аксакалдарыбыз, ушуларга да көңүл буруңуздар. Андан сырткары ушунчалык болду эми шайлоо боюнча бир эки ооз айтып коеюн. Бул эми мамлекетибиздеги бардык ушул кандидаттар дагы угуп алсын. Биз ушунчалык аракет кылып атабыз. Мамлекетти башкарган адамдар, мамлекетте шайланган адамдар, депутаттар таза болсун, элге мамлекетке кызмат кылсын деп аракет кылып атабыз. Өзүңүздөр көп болдуңуздар, көрдүңүздөр. Керек болсо жергиликтүү депутаттардан баштап парламенттин депутаттарына чейин таза эмес, артында калыбыры бар, криминалга аралашкан, коррупцияга аралашкан, мыйзам бузуулукка аралашкан адамдардын баарын тазалаганга аракет кылдык. Парламенттин өзүнөн эле көптөгөн депутаттарды ушундай туура эмес шайланып калгандыгын мамилесин бардыгын ордуна келтирдик. Азыркы кандидаттар азыртадан кандидат болгондон баштап ойлош керек. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо, же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек. Ошондо гана тазаланабыз. Ак ниеттүү мамлекетке берилгендик менен кызмат кылам деген адамдарды гана шайлашыбыз керек. Биздин оюбуз, тилегибиз ушул. Ал эми шайлоо маалында шайлоо бузуучулукка бара турган болсоңуздар, кайсы бир кандидаттар шайлоочуларды сатып алууга аракет кылган болсо, алар мыйзамдын чегинде каттуу жазаланат. Жөн эле кандидаттыгын алдырып коюш эмес, мыйзам чегинде бардык көрсөтүлгөн жазаларды алышат. Биз ушундан башташыбыз керек. Тазалануу, мамлекетти башкаруудагы тазалануу шайлоолордон башталыш керек. Себеби мунун азабын көп тарттык биз. Көп азабын тарттык. Мына мен саясатчы катары айтып коеюн. Өзүм дагы бир нече жолу шайлоого катышкан адам катары ушу шайлоонун азабын укмуш көп тарттым мен дагы. Барасын, жөнөкөй адамдар, байкуштар көздөрү жалдырап турат. Ушу жөнөкөй адамдар бардыгы добуш бергиси келип турат. Бирок ошол эле мезгилде жанагы жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, укук коргоо органынын жетекчилери, коопсуздук органынын жетекчилери ошолор кысып адамдарды мажбурлап ар түрдүү башка адамдарга добуш бергенге мажбурлашат. Мындай эми болбойт. Мындай болбошубуз керек.
Себеби ушунун бардыгын дагы бир жолу кайталап коеюн, биз башыбыздан өткөздүк. Ошо малдарда эмне болду? Ошентип кыйнап, кыстап жүрүп, добуш бердитип шайлаган партиялар каякта калды? Ошол депутаттар каякта калды? Ошол бийлик каякта калды? Ошондуктан урматтуу президентибиз алдыбызга ушундай тапшырманы койду, биз ушул тапшырманы аткарышыбыз керек. Айрыкча укук коргоо орган жетекчилери, коопсуздук орган жетекчилери, прокуратура орган жетекчилери, жана кызматкерлери, жергиликтүү бийлик орган жетекчилери жана кызматкерлери ушул маселеге катуу көңүл буруңуздар. Катуу көңүл буруңуздар. Ошондо гана биз тазалануу болот. Урматтуу биздин чегарачылар, сиздерди бүгүнкү ачылып жаткан чегара заставабыздын ачылышы менен куттуктоо менен бирге силерден таза берилгендик менен кызмат кылууну талап этемин. Туура биздин чегарачылардын арасында дагы жанагы укук бузгандар, мыйзам бузгандар бар. Дагы деле бар. Кээ бирлериңер ар түрдүү контрабандисттер менен кошулуп алып, аракет кылгандар дагы бар. Эгерде араңарда тура турган болсо, бетиңер чымырап атса керек. Так, эгерде араңарда ошондой укук бузууларга баргандар болсо, уялып атсаңар керек. Себеби силер форманы кийген, погонду тагынган, мамлекеттин коопсуздугун сактайм деген жетекчилик кызматкерлерсиңер. Мына ошондон тайбагылагын. Антыңардан тайбагылагын. Ошондо гана бизде ар ким өзүнүн ишин жасаса, ошондо гана бизде жакшы, өнүккөн, өскөн мамлекет болот. Биз ишенебиз. Мамлекетибиз өсөт, өнүгөт. Уже Кудайга шүгүр боло баштадык. Мына аксакалдар деле мени калп айтырбаса керек. Жергиликтүү бийлик органдары да калп айтырбаса керек. Ушул аскер кызматкерлери өзүңөр деле калп айтырбасаңар керек. Көрүп атасыңар өзгөрүүлөрдү. Толуктоолорду, жетишкендиктерди. Булардын бардыгы эми гана башталышы. Эми гана башталышы, себеби биз бардыгын өз ордуна коюп, жанагы порядокты наводить этип, эми гана мындан ары өнүгүү жолуна түшө баштадык. Буюрса, быйылкы жылдагыдан кийинки жыл мындан бетер өнүгөт. Дагы 2-3 жылдан кийин Кыргызстаныбыз эң алдыңкы болбосо дагы ушул башка мамлекеттерге тең тайлаша турган мамлекеттерден болуп калат. Ушуга баарыбыз салым кошушубуз керек. Бул жерде турган аскер кызматкерлер айтышы мүмкүн. Менин буга кандай тиешеси бар деп. Жок. Сенин дагы тиешең бар. Ар бир аскер кызматкери өзүнө берилген милдетти так аткарса, ошондо биз жетишебиз. Эгерде силер иштебесеңер, биздин колубуздан эмне келет? Эгерде силер аткарбасаңар, эгерде силер туура эмес иштесеңер, мыйзамды бузсаңар, айткан берген тапшырмаларды аткарбасаңар, анда биздин колубуздан эмне келмегени? Ошондон биз силерге ишенебиз, урматтуу аскер кызматкерлери, айрыкча чегара кызматкерлери. Силердин эрдигиңер дагы бир жолу айтайын. Кыраакылыгыңар, силердин мамлекетке кылган кызматыңар ар бир кыргыздын, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө жашайт. Ошол мамлекетибизди сактайбыз деп канчалаган балдарыбыз каза болду. Канчалаган жигиттерибиз майып болуп калды. Бирок алар өз антында турушту. Мен ойлоймун, мындан ары дагы биз ушундай болот. Мындан ары эми жамандык болбосун, Кудай сактасын. Тынчтык мезгилде гана ушинтип чегарабызды коргоп, коңшуларыбыз менен ынтымакта болуп, урушпай, талашпай, жакшы жашайлы деген үмүттөбүз. Дагы бир жолу куттуктаймын. Куттуу болсун. Ата, кана баштаңызчы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элибизге кызмат кылсын. Мына. Жакшы болду. Кыргын. Мына. Кайсы ташкын? Мен 20. Куда? Озайда. Экон алсам, сен билген. Экон алдым. Şurada tek zaman oldu. Şurada. Biraz. 2, 3, 4, 5. Oldu. Kamatsın bu. Kamatı özü düşürdü demek gözü düşürdü. Bir gözü düşürdü. Жақсы. Шарттар қандай болып қалды?
Шарттар жақсы. Жаш болуп калды. Мурда кандай эле шарттар? Бұрын ыңғай емес болчу жақсы азыр. Булар контейнерде жасаган жолдошторго. Айтпайсыңбы ошону? Каерде жашадың эле? Үйүнөн арендаға алып турганбыз. Сот буга чейин жақта айдын ичинде бирөөнүн үйүндө жашаганбыз, контейнер коюп берип, шарттар То есть бул жерде эмес, айдын ичинде жашагансыңар, а? Бирөөлөрдүн үйлөрүндө. Мына эми өзүңөрдүн заставалар болуп калды, буюрса. Ушу жаштап карагыла, ошого бардыгына мындай деп коет, хозяйственный подход кылгыла. Тууурабы? Анан кийин анча-мынча сынып калат, анча-мынча бүлүнүп калат, ошолорду оңдоп, соңдоп, өзүңөр колуңор менен иштеп, аракетти кылып, анан качан эле келип сатиби оңдоп берет, качан эле келип анан кийин Надырбекке келип оңдоп берет деп карап отурбуздар. Макулбу? Өзүңүз карагыңыз. Бул жерде сиз уже ушул заставада кызмат кылгандардын бардыгын, атасы дагы сиз, апасы дагы сиз, и командири дагы сизсиз. Утуңузбу? Бардык жагынан өзүнүн ушул маселени жакшылап караңыз. Биз сизге ишенебиз. Ийгилик болсо. Allah, uşunda жақсы işlerdi, жасап атқан шүрі, өрке жетешіктерді Құдай uzun ömür versin. Mekenden sağlık versin, memleket ürünü göse versin. Yer için, asker kılması için, gösterip жатқан аталық қамқорлықтары için memleket жетекшілігі çekti arazımız. Bitiririz. Şundan yaşlı işler vardık tarmatlarda жүріп atar. Biz de bu karyalar yedim, hanım katmarında yaşap, yerinde oyup büküldüğünü bilip, kılardı, adağım tuttu. Çakı, yaşlı niyetmenen adağım tuttu. Aşağıda memleketimize gel, çarşı ketip atsa kovanıp, kişilikle asıyorlar olsa tızıdan kulağımız. Kudağa şükür, bana arkadaşlar şunda rahatsızlık benim kavgalarımız prezidenti Türkiye'nin işim. Adaya vazir жақсы, хан жақсы келгенде сіздерде жігіттер менен бірігіштеп, мамлекетке өніп кетіп жатқанына шексіз сүйінеміз. Айтқан сөздеріміз бардығы тура. Біз күні шунчалык кабылган өзүбүз ошондой ойдобуз да. Сиздердин оюңуздар менен, жүргөн саятыңыздар менен биз шериктешпиз, биригебиз бардыгы. Ошондо Алла Таала биздин үмүттөктөр баарын бир кабыл кылсын. Мамлекетибиз тынч болсун, өнүгө берсин. Элибиз тынч болсун дайым. Кайрагаш чегара заставасы заман талабына толугу менен жооп берет жана чегарачылардын кызматтык милдеттерин так аткарыш үчүн бардык тийиштүү аскердик каражаттар менен камсыздалган. Мончо спорт комплекси жана аскер кызматкерлеринин эс алуусу үчүн да тийиштүү шарттар каралган. Assalamu alaikum. Siz zor. Kanday жакшыбы? Эркин жакшыбы? Жакшыбы? Саламат. Саламат. Биринчи Кыргыздын баласы комуз үйрөнүш керек. Жаштар силерге насаат ушундай. Туурабы? Комузда кийин гитараны үйрөн, дутараны үйрөн, башканы үйрөнө бер. Айт, маселе жок. Туурабы? Комуз үйрөнгүлө. Мына командирлер турасыңар, ошол жерде мына биздин командирлер ар биригерге. Надырбеков, ушундай эме кылгыла. Ар бир войсковой частьта комуз болсун. Комуз болсун. Ушу комуз үнү жаңырып турсун. Şu soldatlардың arasında жоқ дегенде bir 20-30% komuz çete alатырган болсо, өздөрүнүн да өнөрү болот. Билбесе ошо кызмат кылган маалында комуз үйрөтүп койсоңор сонун. Себеби мен эсимде бар, мен кызмат кылган маалымда маган машина айдашты үйрөтүшкөн. Машина айдашты үйрөтүп, ошол кызмат кылып аткан маалда права алгам. Мына, кесип алып чыкканмын да. Ошонун сыңарында балдар комуз үйрөнгөн. Макулбу? Давай, кана көрөйлүчү. Черч. Сау кошбай. Elçigin asman astında, ben duram çeptin canında. Kuraldı kolgolarma, altındı bekem sakta, aytaram güntün çegara. Kuraldı kolgolarma, altındı bekem sakta, aytaram güntün çegara. Rahmat. Emin Moğol'da gitti. Kırgız eli bardıq şu sizlerge işelip oturaptı. Özünüz jaş baldarsınız oturap, jaş baldar, jaş jigitler, Құдай қаласа келечегі елерсіңіз. Сіздерге шені отырады.
Bizi тынчтык кылуучулардын колунда, ушул жигиттер бизге жардам берет, ушулар бизди коргойт деп бир биякта бизнес кылып атат, жашап атат, Кудайга шүгүр бар, өнүгүп өсүп атат. Себеби силер границаны карап турасыңар, чегарада. Агылбы? Актиеттүүлүктөр бар. Эч кандай бирдеңени колдоо кылагы. Мына жаштарды бул жерде солдат службасы барбы? Кара ким солдат службасы? Жокерлер бар? Жокерлер. Ким? Силер? Оор. Силер. Силер көң болсо контрактниктер, туурабы? Мен офицер. Сен офицерсиң, көрүп турам. Ошол үчүн булар жаш балдарды колдоо кылабы. Колдоо кылабы. Иниңердей кабыл алгылар. Өзүң иниңдей. Өзүнүңдү үйдө кичине бар иш кыл деп кичине урушуп иш кылдырасың го. Ошентип эле колдоо кылабы. Анан бир душманындай көрүп, баягы войсковой частьтарды, солдаттарды, кичинекей солдаттарды душманындай көрүп, эзип, кыйнап, уставный атташелерге барып, ушундай кылбагыла. Макулбу? Силерге бизге милдети керек ошол. Ладно. Ава, ушуларга бир дуа берем балдарга, жигиттер, жакшы кызмат кылышсын. Амин. Amin. Ve Allah. Şu yer çetinde, job etinde boğup durgan sırada yerliklerine Allah Teala versin. Kuş kuvvet medet versin. Den soluk versin, amansızlık versin. Yerlim kızmatını yaşlar atkarıp, atalık kamp korduktu, memleketten kamp korduktu, aktap şuna ak niyetine binecek kızmat kılıp verecekler. Allah Teala size ömür versinler. Şkaftarı menen her biri. Ата, мына жада турган жери, шкафтары менен ар биринин мына кийимине турган жерлери. Şart kaydı. Бардык кийим кечектери жада демалат. Эми бул бардыгы биздин балдарыбызды. Балдарыбыз үчүн кам көрүшүбүз керек. Kam korduk bardık. Ya kısık болгондуктан спальный помещениеге кондиционерлер да. Пенсионерлер да бар экен мына. Сок, 100 грамм сок, Нени согу? алманың соғы. Алман согу каяктан келди? Кызылкаядан келді. Кызылкаядагы завод бар го? Сок чыгарат. Ошондон сатылып Өзүбүздүн, а? Мына караңы, крышка. Жусу барбы? бүгүн өзү кырамга правительственный Алма каяктан? Алма өзіміздің. Каяктан келди? Катран заставасынан. Өзүбүздү алдык, а? Бектеш өзүбүздү. Әдетте, президентте босатқан алма басып, қалана. Мамлекет тараптан берди баран, андан сырткардагы өзү курамдын күчү менен да кошумча жада коюп атат солдаттарга. Машыккандан кийин ичкенге, нарядтан кийин ичкенге. Тамагы бөлөк, тамак аш бар жетишеби? Тротуар бар, тазабы? Таза. Ушундай сонун менен болуш керек. Жанагыдай калып кеткен, чилип кеткен картошка, тияк картош жок, э? Жок. Кара. Себеби дегенде бунун баардыгы биздин балдарыбыз. Биздин балдарыбыз. Макул, ошондо бир 5 тиын алып калайын, 10 тиын алып калайын деп туруп жамааттарга берип койгонго. Анын баардыгы кара сиздин колуңузда. Туура эмес болсо кылбаңыз. Айтыңыз бетине мына командаларды. Баары кантип мен ушул тамакты берем депчи. Эгер туура эмес болсо, мени биз сизге ишенебиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Котельный бияқта отур. Үгілерді. Детский площадка. Ой, сулуу кыздар го булар, я. Суп-сулуу кыздар го. Атың ким? Ким? Аниса. А сенчи? Марьям. Марьям. Ой, молодцы, красавицы. Жакшы оюн болуп калдыбы? Жакшы экен бул, э? Ойноп атасыңарбы? Ай, молодцы. Бактылуу болгула, кыздарым. Жакшы жүргүлө. Ошону устап берсеңиз 4 ат калмасын. Үйсүз заснова берем. Булар болсо уже ат менен анан 4 Ат киши. менен тияк-тияка чыккандарга жакшы, башка кылгандарга жакшы, э? Тамак аштын канча процент Кыргызстандан чыгарылган? 60% Кыргызстандан чыгарылган. Биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн продуктлардын баарын алып ошол иштеп макулбу? Ошого аракет кылып. Ошого басым жасагыла. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион Баткен облусу.